Жапаров Кыргызстан жаңылануу жолунда тез ыргак менен кетип жатат. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда чоң системалык өзгөрүүлөр болуп жатат деп эсептейт. Анын пикиринде өлкө жаңылануу жолунда тез ыргакта кетип жатат. Биринчи жолу Конституцияга коррупцияга каршы күрөшүү ченемдери киргизилди. Конституциянын 4-беренеси аркылуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин коррупцияга шарт түзө турган аракеттерине тыюу салынды. Мындан сырткары мыйзамдарга инвентаризациялоо жүргүзүлүп, бири-бирине карама-каршы келген мыйзамдар оңдолууда. Азыркы учурда кыргыз коомчулугуна жаңы идеология керек. Тактап айтканда, коррупцияга малынбаган чиновник, бизнесмен, коррупционерлерди жектөө жөнүндө идеология зарыл. Ошондо гана биз жемкордукту ооздуктап, аны жоюуга бет алабыз, деди президент. 16 ноябрда президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин биринчи жыйыны өтүп, ана мамлекет башчы Садыр Жапаров сөз сүйлөдү. Президент Садыр Жапаров $80 миллион келишимди ратификациялады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2021 жылдын 4 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Азия өнөктүрүү банкынын ортосундагы кредиттик макулдашууну жана Кыргыз Республикасы менен Азия өнөктүрүү банкынын ортосундагы гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзамдын максаты 2021 жылдын 4 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Азия өнөктүрүү банкынын ортосундагы кредиттик макулдашууну жана Кыргыз Республикасы менен Азия өнөктүрүү банкынын ортосундагы гранттык макулдашууну ратификациялоо аркылуу мамлекеттин ичиндеги жол-жоболорду аткаруу болуп саналат. Белгилей кетсек, Азия өнөктүрүү банкы финансы каражаттарын республикалык бюджетке колдоо үчүн $80 миллион өлчөмүндө берет. Анын ичинде 10,7 миллион грант жана 69,3 миллион кредит, 24 жылга 8 жылдык жеңилдетилген мезгилге 1% үстөк пайыз менен, негизги мезгилде 1,5% үстөк пайыз менен берилет. Жеңиш Молдоахматов акыйкатчы аппаратына арызданды. Акыйкатчы аппаратынын кызматкерлери абактагы саясатчы Жеңиш Молдоахматовдон кабар алды. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө саясатчы күч түзүмдөрү үй бүлөсүнүн телефондорун тыңшап, жакындарын бул конституциялык укукту бузуу болуп саналарын билдирген. Ошондой эле ал камакта кармоо шартына эч кандай дооматы жок экенин айткан. Айта кетсек, Жеңиш Молдоахматов 11 жашар кызынын телефону тыңшалып жатканын айтып, акыйкатчы институтуна баласынын укугун коргоо берүүнү өтүнгөн арыз жазган. Бул кат тармактык бөлүмдүн көзөмөлүнө алынганын кабарлады акыйкатчы аппаратынын маалымат кызматы. Мындан тышкары, камактагы саясатчы 1,5 жана 11 жашар 2 баласы бар экенин эске алып, баш коргоо чарасын эркиндигинен ажыратпаган түрдөгү жазага өткөрүп берүү боюнча сот органдарына кайрылып, көмөк көрсөтүүнү декабрь айынын башында боло турган сот отурумуна мониторинг жүргүзүп берүүнү суранган. Камил Умаров: шайлоодон кийин эч кандай митинг болбойт. Шайлоодон кийин эч кандай митинг болбойт, деди бүгүн 17 ноябрда Назарньюс маалымат агенттигине коррупцияга каршы көзөмөл кыймылынын төрагасы Камил Умаров. Быйылкы шайлоо нормалдуу өтөт. Эгерде өкмөт башчы башка жетекчилер өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланбаса, мыйзамды бузбаса, шайлоо тынч болот. Шайлоодон кийин митинг болбойт. Анткени азыркы шайлоого карата кырдаалдар жакшы эле. Тилекке каршы айрым партиялар адаттагыдай үйрөнүп калган кадамдарына барып жиберген эле болбосо, бул жолку шайлоонун жүрүшү өз орду менен бара жатат, деди Умаров. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоо ушул жылдын 28 ноябрына белгиленген. Шайлоонун жыйынтыгында Жогорку Кеңештин 90 депутатынын 54-ü Кыргызстан боюнча бирдиктүү округтан партиялык тизме менен, ал эми 36-сы бир мандаттуу округтардан шайланып келиши керек. Эске салсак, мурунку парламенттик шайлоо 2020 жылдын 4 октябрында өткөн. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл эртеси күнү Бишкекте митинг өткөрүп, аягы өлкөдө бийлик алмашуу менен аяктаган. Уялчаак депутаттын кудасы пара менен кармалды. Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин кудасы пара менен кармалды. Бул тууралуу Өздүк Булактар билдирди. Маалыматта номер 26 Ленин шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин тууганы Бишкектин шайлоочуларына пара берип жаткан жеринен кармалган. Ал адам депутаттын кудасы болуп чыккан. Жураев: шайлоодон кийинки ыңкылап ыктымалдыгы жок, ич-ара чырларды жөнгөрүү оор болот.
Парламенттик шайлоодон кийин талапкерлер жана партиялар арасында ич-ара пикир келишпестиктер жана каршылашуу болушу толук ыктымал. Мындай пикирин бүгүн Бишкекте шайлоого чейинки жана кийинки саясий абалды талкуулаган жыйында сүйлөп жатып саясат талдоочу Эмиль Жураев билдирди. Талдоочунун пикиринде ыңкылап сыяктуу орчундуу окуя ыктымалдыгы жок, бирок түрдүү талаш-тартыштар болушу мүмкүн. Шайлоо боюнча мыйзамдагы жана системанын өзүндөгү чачырандылыктын айынан чыр чыгышы ыктымал. 29 ноябрда 4 же 5 ыңкылап болуп кетет деген ойдон алысмын. Биринчиден, бир мандаттуу округдардын өзүлөрүнүн ичинде талаш тартыш чыгышы мүмкүн. Аларды жөнгөрүү өтө оор болот, бирок андан да кооптондурганы партиялык тизме боюнча жыйынтык кандай болот жана мандаттар преференциялуу добуштар боюнча кантип бөлүштүрүлөт. Бүгүнкү талкууга саясат талдоочулар, эксперттер жана бийлик өкүлдөрү катышты. Жыйынга бийликтин атынан катышкан президенттик администрациянын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысынын орун басары Аскар Бешимов шайлоодо административдик ресурс колдонулбашы үчүн мониторинг жүргүзүлүп жатканын белгилеп, өлкө жетекчилигинде мындай көрүнүштү таптакыр жоюуга саясий эрк бар экенин айтты. 28 ноябрда өтө турган шайлоонун жыйынтыгында Жогорку Кеңештин 90 депутатынын 54-ü Кыргызстан боюнча бирдиктүү округтан партиялык тизме менен, ал эми 36-сы бир мандаттуу округтардан шайланып келиши керек. Соңку парламенттик шайлоо Кыргызстанда 2020 жылдын 4 октябрында өткөн. Шайлоо өтө ыплас өткөнүнө нааразылар эртеси күнү Бишкекте митинг өткөрүп, өлкөдө бийлик алмашкан. УКМК Жалал Абад милициясы жаранды кыйноого алганы аныкталды. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын банк заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан бир жаранга карата кыйноолорду колдонуу фактысы аныкталды. Бул туурасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка караганда 12 ноябрь күнү Жалал Абад облустук милициянын банк заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы, ыкчам кызматкери, аталган башкармалыктын ыкчам кызматкерлери Жаза кодексинин 143 беренесинин 2 бөлүмүнүн 3 пункту жана 320 беренесинин 2 бөлүгү боюнча кылмыш жасагандыгы жөнүндө шектелип кармалды. Жыйынтыгында жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 25 мекемесине камакка алынды. Азыркы учурда тиешелүү тергөө иш-чаралары жүрүүдө. Асель көз ачык. Шайлоодон кийин Атамбаев абактан чыгышы күтүлөт. Бул жолку шайлоо мурункулардан айырмаланып, тынч өтүүсү да өлкөнүн башка нукка бурулуп жатканынан кабар бергенсиз. Шайлоодон кийин саясий айдыңды эмне күтүп жатканын Асель айымдан сураганыбызда бизге төмөнкүдөй маалымат берди. Шайлоо нугу башкача өтүп жатат. Арасында добушту сатып алууга аракет кылгандар да жок эмес. Айрым депутаттар азыртан эле ала турчу добушун эсептеп мандатка илине турганына ишенип алышкан. Шайлоодон кийин күтүүсүз өзгөрүүлөр болот. Атамбаевге окшогон саясатчылардын көпчүлүгү абактан акталып чыгат. Эч кандай ызы-чуу болбойт. Анткени элдин басымдуу бөлүгү тополоңдон тажап, өз оокаттары менен алек болушууда. Бу Кыргызстанда жакырлар көбөйүп, эл начар тамактанууда. COVID-19 пандемиясынан улам келип чыккан массалык экономикалык кризис Кыргызстанда жакыр жана жумушсуздардын санынын өсүшүн шарттады. Бул тууралуу буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен өлкөнүн статистика боюнча улуттук комитети биргеликте жарыялаган изилдөөсүндө айтылат. Анда белгиленгендей, COVID-19 пандемиясы Кыргызстандагы эң жакыр адамдардын, өзгөчө шаар тургундарынын азык-түлүк коопсуздугуна жана туура тамактануусуна олуттуу коркунучтарды жаратты. Талдоо пандемияга чейин жана андан кийин өлкө боюнча чогултулган маалыматтарга негизделет. Салыштыруулар көрсөткөндөй, кирешенин төмөндөшү тамак ашка болгон талапты азайтты. Муну менен кошо үй бүлөлөрдө азык-түлүктү тандоодо да өзгөрүүгө алып келди. Башкача айтканда, жашылча жемиш, эт сыяктуу витаминге бай азыктарды эмес, нан жана кумшекер сыяктуу калориялуу азыктарга басым жасап калышкан деп айтылат отчетто. Кризистен чыгууда кыргызстандыктар тамак ашына, ден соолугуна терс таасирин тийгизген жагдай менен ар кандай күрөшүү жолдорун колдонууда. Дүйнөлүк азык-түлүк программасы жакырчылык уланса, бул көрүнүштү өзгөртүү кыйын болоорун эскертти. Көпчүлүк үй бүлөлөр оокаттарын сатып, акчасына азык-түлүк алып, башка чыгашаларды кыскартышты. Гуманитардык жардам сурап кайрылып жатышат. Мындай абалдагы бүлөлөрдүн саны 12ден 36%га чейин өстү. Иликтөөнүн авторлары Кыргызстандын бийлигин жакырчылыкты кыскартуу программаларына көңүл бурууну сунуштаган.
Жашыруун кызматтын кызматкерлери анын атасынын жумушуна келишкен. Дастан Бекешевдин жардамчысы суракка чакырылды. Азамат Сабырбеков кайсы маселе боюнча чакырылганы азырынча белгисиз. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин жардамчысы Азамат Сабырбеков УКМКга суракка чакырылды. Бул тууралуу Вести.kg сайтына Кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова билдирди. Мага келген маалымат боюнча алар Азаматка телефон чалыптыр. Көрсө, чалгынчылар Азаматтын атасына жумушка барышып, уулуна телефон чалып, үйдөн чыкпасын деп айтышат экен. Эми жаңылыктарды күтүп жатам. Ал кандай иш боюнча чакырылганы азырынча белгисиз. Эскерте кетсек, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев УКМКга суракка чакырылган. Депутат жашы жетелек агитаторлорду жалдаган деп айыпталууда.